Менин аты жөнүм Айгерим Кулматова. Журт дизайн студиясынын негиздөөчүсү болом. Эң эле башкы максатыбыз ушул кыргыз кыздарын шариаттын негизинде, бирок ошол эле убакта улуттук колоритте кийинүүсүнө мындай негиз шарттарды түзүп беребиз да. Ошондой мисалы улуттук колоритте, бирок ошондой эле убакта заманбап түрдө болгон ушундай кийимдерди тигип чыгарабыз. КГУстада дизайн факультетинде бүткөнмүн. Кийим тигүү боюнча. Ошол студент убагымда эле ушундай идея пайда болгон. Ошол убакта биринчи курсумда эле оронуп, ошол жол салынгандан кийин ушундай бир проблема пайда болгон. Эжелер, мындай чоң эле эжелер же өзүңүздүн эле туугандар неге кыргызча эле кийинбейсиңби, неге арабтарды турайсың деп ушундай сөздөр көп болгон да. Анан ошондон улам ушундай идея келген да. Монтип карап көрсөк, өзүбүздүн эле энелерибиз, мисалы Курманжандатка ушундай канекей энелерибиз ошо шариаттын негизинде эле, мисалы шариатка туура келген жабык кийимдерди кийишкен экен да. Анан эмнеге биз ошол кийимдерди мисалы кийсек болбойт деп, анан башка жактардан, дүкөндөрдөн, базарлардан издеп көрдүм, ошондой кийим кийсек болобу депчи. Анан башка жактан эч таппадым да. Мындай мисалы кийейин десең, мындай кийим жок да. Анан эми кандай кылабыз деп, мисалы башка өзүм эле ошол нерсени мындай тиккенге туура келди да. Биринчи кептакаядан баштаганмын. Эң эле оңой ошол кептакаяда мынтип шапка сыяктуу эле кийип аласың да. Анан башында турмушка чыккандан кийин мисалы үйдө отуруп каласың бала менен мисалы эч жакка чыга албайсың, мисалы жумушка иштеп деле чыга албайсың, ошондо үйдө отуруп. Күйөөм дагы аябай колдойт ошондой кыргызча кийимдерди, мындай кыргызча кийинип жүрүм, патриот деп айтсам болот да. Анан анын да колдоосу менен ушундай кийимдерди тигип чыгар деп анан чыгара баштадым. Анан башында өзүбүздүн эле тааныштар, курбу кыздар, анан ушундай өзүбүздүн жолукчан дос кыздар, ошолор аркылуу эле ушундай тигип берип аттым да. Ошентип тарай баштады ошол кийим. Мисалы биздин брендтин эң эле өзгөчөлүгү, мисалы башка улуттук кийимдерди тиккендер, мисалы көбүнчө мындай детальдарын аябай көп кылып салышат да. Анан мындай стиль жагынан, анан мындай дизайн жагынан, мындай компоновка, мындай ошо түзүү жагынан мындай бир аз мындай аксашат да. Анан аракет кылам, мисалы мындай минимализм биринчи орунда, мисалы бир эле кийимге толтура мындай орнамент, узорлорду кошуп салбай, мисалы бир эле нерсеге акцент кылганга аракет кылам да. Анан ошол деле мисалы күнүмдүк кийимдер менен аралаштырып кийип жүргөнгө мындай ыңгайлуу болот да. Мисалы аябай узорлору көп нерсени күндө кийип жүрө албайсың да. Анан ушундай эле мындай однотонный эле, бир эле түстө эле кийип, бирок бир жеринде эле акцент болсо, бир узор же бир мындай коздук десем болот, ошо коздукка эле акцент кылып туруп эле ошол менен кийип жүрсөк болот деп ойлойм да. Кездемелерди дайыма өзүм монтип кармап көрүп, өзүм ошол кездемеден тигип көрүп, ошол күнүмдүктү кийип көрөм да, сөзсүз түрдө. Ыңгайлуубу, ыңгайсызбы? Мисалы ысыкта бизде жайында аябай аптаптуу ысык болот да. Ошондо аба өткөрөбү, мындай практичностька карайм да көбүнчө. Мисалы өзүм дагы көйнөктөрдү өзүм сөзсүз түрдө кийип көрөм.
Андан кийин анан кардарларыма сунуш кылам да. Мисалы кыргыз болуп жаралгандан кийин мекениңди кантип сүйбөй коесуң, кантип мисалы ушундай мен окуп жүргөндө мындай Кыргыздын улуттук кийимдерин изилдеп көрдүм да. Анан ушунчалык сонун кийимдерибиз бар, ушундай каада салттарыбыз эле кандай сонун. Ушундай нерселерди көрүп кантип эле жакшы көрбөй коебуз өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн улуттук каада салттарды. Мисалы мен аябай сыймыктанам өзүм Кыргызстанда жашап, ошол кыргыз экенине аябай сыймыктанам. Алдыда максаттарым буюрса баардык кыргыз кыздарын ошол кыргызча кийинтип, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди сыймыктануу менен кийгенге мындай үндөп дем берип дегендей патриотизмге мындай үндөгүм келет да. Өзүнүн мекенин сүйгөн, мындай кыргыз мисалы жигиттерди тарбиялаган ушундай патриот кыздардай болууга үндөгүм келет.